Кара Сууда Матраимовдордун 26 мүлкү камакка алынды. Арасында өлкөдөгү эң чоң мечиттердин бири бар. Ош облусунун Кара Суу шаарында Райымбек Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык Исмаил Ата мечити камакка алынды. Бул маалыматты кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу райондук башкармалыгынан тастыкташты. Бүгүнкү күндө Исмаил Ата мечити Исмаил Матраимов атындагы коомдук фонддун мүлкү катары каттоодо турат. Мечиттин тушунда Матраимовдор курган Апиза Эне Ислам институту да камакка алынды. Юстиция органдарында Исмаил Матраимов атындагы коомдук фонд 2013-жылы 4 декабрда катталган. Жетекчиси жана түзүүчүсү Матраимов Русланбек Исмаилович. Үйлөр, жер үлүштөрү, жалпы 26 кыймылсыз мүлкү бизде камакта турат. Бул мүлктөр Райым Матраимовго гана эмес, анын тууган уруктарына да тиешелүү. Каттоодо жок дагы мүлктөр болушу мүмкүн. Эгер алар аныкталса, каттоого алабыз, деп айтылат маалыматта. Исмаил Ата мечитинин курулушу 2016-жылы башталып, 2020-жылы бүткөн. Мечит 3 кабаттан туруп, жалпы 7000ден ашык орунга ылайыкталган. Ал Кыргызстандагы эң чоң мечиттердин бири болуп эсептелет. Буга чейин Ош шаарында бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдордун үй бүлөсүнө тиешелүү үйгө мөөр басылган.